мына ушундай сонун нотада биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантып бермекчүбүз. Жаңыдан гана биздин катарга кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо дагы бир ирет бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ооба, дал ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо майрамдык чыгарылышына дагы да болсо патриот мекенге күйгөн, мекенди сүйгөн эр азамат конокторубуз студиябыздан келип орун алышты. Тааныштырып өтөлү. 10-чу рота саркеринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары капитан Улан Ажыматов жана ошондой эле курсант Бекзат Эсенбай уулдары биздин студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Майрамыңыздар менен алгач эле. Кандай майрамдык маанай кандай? Майрамдык маанай күжүрмөндөй го баягы. Жакшы. Келиңиздер, алгач сыналгы аркылуу жалпы жумурай журтубузду бүгүнкү баягы мекен сакчылары катары куралдуу күчтөрүбүздүн баягы чыныгы баягы атуулдук патриот жигиттер катары түз эфирден жалпы жумурай журтту куттуктап өтөбүз. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү 23 февраль мекенди коргоочулардын күнү менен кыргыз элибизди куттуктап кетмекчимин. Бул кыргыз эли илгертеден эле баатыр элдерден болуп келген, өзүнүн мекенин коргоп дегенде эмне дейбиз? Ушул кыргызстандыктар кыргыз элинин өнүгүүсүнө дайыма тынччылыкта болуусун каалап кетмекчимин. Бүгүнкү майрам менен бардык кыргызстандыктарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле аскер кызматчылардын бардыгын куттуктайбыз. Биздин департаментте кызмат өтөп жаткан жаш жоокерлерди жана офицер, прапорщик, сержанттар баарын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле анын ичинен камсыздоо жана тейлөө ротасынын жалпы жааматын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң сонун. Жакшы, майрамдык маанай сиздерде да жакшы. Буюрса, келиңиздер анда суроолор мындай болсун. Негизинен жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан келиңиздер да, анан сиздерде баягы армиядагы кызмат өтөөдөн эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Сиздерде жоокерлерди тарбиялоо кандай өтөт? Кандай багытта болот? Ушул тууралуу келиңиз, азын-аулак кеп кылабыз. Бизде генералыбыз Анарбек Шамкевич айткандай, биздин кызмат көзгө көрүнбөгөнү менен өтө татаал иш деп айткан. Анткени ар бир күнүбүз курал менен түзөтүү мекемесинде соттолгондорду кайтарабыз. Биз эч кандай мындай бош убакыт болбой калат дагы. Ошондуктан жоокерлерибизди дайыма кыраакылыкта кызмат кылышына, патриоттук мекенди сүйүүгө, эч кандай тартип бузууларга барбоого тарбиялык иштерди көбүрөөк беребиз да. Тартип бузгандарды баягы көзөмөлдөө бул чындыгында баягы оор иш болуш керек. Тартип бузгандар кантсе дагы, анан ушул тартип бузгандар ичинде баягы күзөт учурунда дагы баягы тартип бузуулар болобу? Ушундай бир оор чалыш учурларга кабылып көрдүңүздөр беле? Балким качканга аракет кылгандар бар чыгар, ушул тууралуу. Андай окуялар болуп турат. Соттолгондор өзүңөр билесиңер да, ар кандай значит соттолгондон кийин булар ар кандай жолго барышы мүмкүн. Биздин жоокерлер кыраакылыкта ошолорду качырбоого көп аракет кылышат. Мындай учурлар да болгон. Ошол соттолгон качып кетип атканда дагы ушунун мутуна жабышып кармап калып, эле токтоп атам деп курал менен дайыма ушундай да. Анан кийин токтоткон учурлар көп эле болгон. Бекзат мырза. Бекзат мырза Заман тобунун дагы солисти. Анан кийин ушул сахнада ырдап жүргөн мырза азыр кызматты кандай өтөп жатат? Негизи эле кандай сезимдер, буга чейин кандай элестетчиңиз эле? Азыркы учурда кызмат өтүп атканыма 5 ай болду. Буюрса сержанттыкка да окуп, курсантскийди. 2 ай окуп ал жакта ийгиликтүү аяктап бүттүм азыркы учурда. Жакында кенже сержант деген наам алабыз буюрса. Баракелле, куткулсун дейли. Кызматыбыз жакшы буюрса. Сүйүнөм, департаментте сыймыктанам, департаментте кызмат өтүп атканыма. Жана бардык жаш жигиттерди, инелерибизди чакырат элем. Аскерге келип, ата мекенге кызмат кылгыла.
ар дайым патриот боло. Баракелде. Патриоттук сезимди көтөргөн сизден өзгөчө бир ыр суранып эле. Келиңиз энди ырас гитарабызды көтөрө келген соң, топтос солист болгон соң, Жокерлердин да ушундай бир баягы жигитке жетимишүнөр аздык кылат дейт. Келиңиздер анда сиздерден бир музыкалык чыгарма жаңырсын. Сен ооруба мен ооруйн ата журт деп ата журт. Ырды аткарып коёюн ата журт деп. Баракелде, келиңиз. Жолу кийин жолуң кыйын үшүрсүн, кышта катуу борон уруп кар уруп, согуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт, жол карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка желтибесин абайла, көккө турбас могултурган сур болуп, бүт дертиңди өз мойнума алайын, сен ооруба мен ооруйун ата журт, сен ооруба мен ооруйун ата журт, сен ооруба мен ооруйун ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, алат келип ат тизгинин шарт болуп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын токтой турчу ата журт, из карайын токтой турчу ата журт. Баракелде. Жазда башка желтибесин абайла, көккө турбас могултурган сур болуп, бүт дертиңди өз мойнума алайын, сен ооруба мен ооруйун ата журт, сен ооруба мен ооруйун ата журт, сен ооруба мен ооруйун ата журт. Ай, баракелде, бар болуңуз. Чыныгы майрамдык чыгарылыш тартып оладыңыз. Эң соң өнүңүзгө суктангандар дагы аябагандай СМС билдирүүлөр жөнөтүп атышты. Сонун ырдайт экен, бали, баракелде деген билдирүүлөр келип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Коногубузга суроолоруңуздар бар болгон болсо, байланышка чыгыңыздар 56 56 72 жана WhatsApp аркылуу дагы суроолорду узатсаңыздар болот. 772 72 9007. Бүгүн болсо мынакей майрамдык маанай бардыңыздар да, анан кийин катардагы аскерлерге негизи кандай иш-чаралар уюштурулуп атат бүгүнкү күнү? Бүгүнкү күнүңүздөрдө кантип майрамдайсыздар? Эс алууда болсоңуздар керек. Кечээ күнү майрам салтанаттар болгон. Бизде өзүнчө рота боюнча деле айта кетсек, эртең менен тургандан баштап эле ушул боюнча митинг өткөзүп, андан кийинки аскердик эстафеталарды уюштурабыз, майрамдык концерттер болот. Жокерлер өзлөрүнүн күчү менен башка аялдар кеңеши, прапорщиктер кеңеши деген уюмдар бар. Өзүбүздүн аскер ошолор боюнча жалпы чакан майрамдык маанай көтөрүүгө ушу жокерлердин ар кандай нерселерди уюштурабыз. Кызматка чейин. Андан кийин түштөн кийин уже кайра кызматка даярданып, салдырып кызматка чыгарабыз. Эң сонун экен. Бекзат мырза, мынакей буга чейин чыгармачыл дүйнөдө туруп анан кийин баягы аскер жашоосун дамытып атасыз да. Кызмат өтөп бүткөндөн кийин кайра чыгармачылыкты улантуу максаттарыңыз барбы? Албетте. Баягы жүрөгүң ыр деп соккондон кийин канча башка нерселерди да кылып көрдүм, бирок кылса болот, баардыгын чогулуп кетсе болот. Бирок чыгармачылыкты улантам деген эле ойдомун. Сахнада гитара кармап,
кызмат өтөгөндө мылтык кармап өз Так, милдетиңизди эң сонун. Анда келиңиз маегибиздин соңунда дагы бир музыкалык чыгарма сураналы. Жагымдуу маанай тартуулап музыканы ыргагында анан маегибизге жыйынтык берсек келиңиз. Улуу Кыргызстан деген чыгарманы аткарып берейин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Улдарыбыз Эрманастын урпагы, улут болор туулган жердин турпагы. Касиеттүү кут орногон бул жерге, улуу Кыргыз келечегин сактайбыз. Берекелүү жети дулан улуу Кыргызстан, бабалардын жолуна улуу Кыргызстан. Кең мекенин өркүндөй бер, гүлдөй бергин, колдойт сени манасата урпактарың энен. Асман тиреп тоо койнунда эркин өскөн, бек турабыз түбөлгө жаша Кыргыз жерин. Кыргыз эли кыйын кезде турушта, тарыхында жеңилбеген эч урушта. Ынтымакты намысарды бек сакта, жаша жаша өркүндөгүн улуу Кыргызстан. Түбөлгө өчпөй жаша улуу Кыргызстан, бабалардын жолуна улуу Кыргызстан. Кең мекеним өркүндөй бер, гүлдөй бергин, колдойт сени манасата урпактарың элин. Асман тиреп тоо койнунда эркин өскөн, бек турабыз түбөлгө жаша Кыргыз жерин. Баракелде, баракелде. Мекенчилдик сезимдерибизди ойготуп, мынакей мен толкундануу менен денем дүркүрөп угуп отурдум. Дагы бир жолу бар болуңуздар. Ырачык тилейбиз, дагы бир жолу майрамыңыздар менен дейле. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто 10-чу рота Саркердин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары капитан Улан Ажыматов жана ошондой эле курсант ырчы Бекзат Эсенбай уулдары болушту. Биз болсо берүүбүздүн сапарын кайрадан алдыны көздөй уланта бермекчибиз.